жашка ушу каттоодон өттү дээр менен эле сразу мен ичип баштайм. Ушундай бастырам да ушу эже келип туруп ушундай жазыш менен сразу ичип баштайм мен. Бүгүн тойдо ичпесем качан ичем? Айланайын. İçkeni koy otur, içkeni koyç. Koyç. İçki. Atasını gördün mü atasını? Gevetesini üç boşluk kılıp dur atay. Büktep koyuyorsun bari usta. Göneğin içesin. Ya aşağı büktep koyarım bilip durup mendel araktı bakalaşkaya koyup gelgen bilbeyim. Göneğin içesin. Çıdap. Ne oldu? Ne oldu sağım ne oldu? Tuvalet barıp gelgenge жетишем. Жетишпейсиң. 3 күндөн бери мен жетишпей атам, сен жетишмек белек. Чыдап турчам 5 минут. Нардан бери шекек тагат каттоодон өткөрөт, мен ичишти баштайм, сен кетишти баштайсың. Türkmen basım dep jirsem, Türkmen kızla meni ilenip, tügey bolam dep jirsem, Türkmen kızla meni ilenip, tügey bolam dep jirsem. Toy 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 toy, mına bugün toy toy, toy 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 toy, mına bugün toy toy. Айланайындар. Ушу неберелеримдин тоюн көрө турган күн бар экен да. Шуну чыдамсыз менен күтмөлө, ошого жетем жетпейм деп. Кудай жалгап жетип отурам, Кудайыма шүгүр. Апа жашайсыз, жеткизе жатсың. Рахмат. Сага рахмат тойду өткөрүп. Бак десе кел отыр. Карап атасың етти. Айланайын. Додогорайын десе. Эме тапшырат да, сакс. Эмнеле? Каттай регистрация. Каттайт. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу коноктор. Чаштарды тургузуп, каштарды жулгузуп, машинени жүргүзүп, бала чаканы мингизип, 2 жаштын үйлөнүп тоюна кош келипсиздер. Кутман кечиңиздер менен Башкортстон 2 жаш. Кыш келдик. Мына бүгүн сиздер турмуштун улуу жолуна аттанайын деп турасыздар. Бүгүн сиздер нике көөлүгүн аласыздар, нике шакегин колуңуздарга тагасыздар. Мына Башкортстонуңар узак жолу басалы деп, кол кармашып давандан ашалы деп, бар эле ойлогон ойдой болбойт тура. Турмуштун тарта турган азабы көп. Орун бербей ойлордун караасына, кошулсаңар жалп элдин арасына, бири-бириңди урматтап жашасаңар, жетесиңер максаттын марасына. Бакыт кушу колуңарга консо дешип, рызкыңар койнуңарга толсо дешип, суктанысын көргөндөр өзүңөргө. Рахмат. Мирбек менен келиндей болсок дешип. Рахмат. Жакшы Бактылуу сүйлөйт. болсун. Башкошкон 2 жаш. Таалайлуу болсун табышкан 2 жаш. Айланайын жакшы сүйлөйт экен, 2 жаш. Нике көөлүгүн аласыздар азыр сиздер. Мынаке, кандай гана жүрөктөрүңүздөр дүкүлдөп турат. 2 жашка нике көөлүгүн берердин мурун апа жөнүндө сүйлөп койбосок болбойт. Апа деген мына чоң энебиз турат. Кагылайын чоң эне. Бул эне деген ыйык нерсе. Энеге эмнелерди гана тенейбиз. Эне жөнүндө кандай гана ырлары бар. Энеге бай. Энебиз аман болсун. Эне көп жашаңыз. Мынаке энебиз жөнүндө дагы жакшы тилектерди айтабыз. Эне деген эмне? Баласын бапестеп чоңойткон, ушул даражага жеткирген энелерибиз аман болсун. Биздин энелерибиз көп жашасын. Энелерибиз өмүрлүү болсун деп тилек кылып коелу. Рахмат. Энелер үчүн 50 грамм алып. Башкошкон 2 жаш. Мына азыр нике көөлүгүн берерден мурун эне жөнүндө сүйлөдүм. Ата жөнүндө сүйлөп койбосом болбойт. Ата жөнүндө сүйлөп коюн. Кагылайын атасы, Кадыр Бактуу атасы Атаке, Оруба ата Оруба. Бул оюн сенин колуңда. Алыштан алга жылдырган. Алдыңкы 2 бут болот. Акылың болсо сыйлай жүр. Атене деген бут болот. Эңиштен алга жылдырган. Алдыңкы 2 тизе болот. Эсиң болсо билип жүр. Эн ата деген бут болот. Атанын орду чоң үйдө. Атанын орду чоң. Атабыз өмүрлүү болсун. Атада сүр бар. Ата. Кагылайын ата. Көп жашаңыз. Атабыз жөнүндө сүйлөп коелу. Ата жөнүндө сүйлөдүк. Эми нике көөлүгүн берердин мурун дос жөнүндө сүйлөп койбосом болбойт. Ушул жерде эле берерсиң болбойт. Бул жерде достор турат. Достор. Жан болбостур эзелкисин эскербес. Жаш кылгырат эске түссө өткөн кез. Моюндашып өскөн күндөр баягы, жалын сакта кайра бизге кез келбес. Достор. Көчөгө чыксаң кол башта, чөнтөктө жарым сом жакта. Айттырбай билген сырыңды айланса болот жолдошко. Тең тартып жалгыз чылымды,
тең бөлүп сокур тыйынды, жолугуп тойдо туралы, көтөрбө көккөн мурунду. Достор, аман болуңуздар. Мынакей, сиздер 2 жаш. Буга чейин жалгыз жүрсөңүздөр, эми түгөй болуп калдыңыздар. Мына досторуна дагы тилек айттык. Нике көйлөгүн тапшыруу аз эмин кылайын. Нике көйлөгүн тапшырардан мурун бала жөнүндө сүйлөп койбосом болбойт. Бирде балдарыбыз турат мынакей. Бала жөнүндө сүйлөп коеюн. Балалык артта калып, мынакей турмуштун улуу сапарын аттанып жатасыздар. Бала деген кандай сонун? Оюңда эч нерсе жок. Кечке чейин ойноп жүрөсүң. Бул балалык кести эч ким унутуп кое албайт. Балдар, аман болуңуздар. Эми тойдун ардактуу меймандары, мен жака көңүл буруп койсоңуздар. Достор жөнүндө давай калтыр, бери тап койчу достор жөнүндө. Достор жөнүндө. Досум, эсиңде барбы? Окуучу толгон мектептин алды. Мен биринчи атаман, сен экинчиден. Бирде кел тек жеп, бирде кел тек жебей. Канча жолу мушташ, ырдап коеюн мен. Биз кыз талаштык, мушташтык достор, аман болуңуздар. Кара бул бала айылдан келген окшойсуз, фотосу кийип алган экенсиз. Жакшы. Шашма, мына шаардыктар кийимиңиздерди караңыздар, турушуңуздар бажырайып, кошак кудай канат кагып турган 2 жашты көрүп, кандай гана сонун болуп турабыз. Эми азыр Айланайын, мен үйгөнү тойго жетпей кала турган болуп калбай. Нике шакегин тагабыз. Сүйүнүн Сүйүнүн символу болгон нике шакегин колуңуздарга азыр мен тактырам. Нике шакекти колуңуздарга тагардан мурун мынакей алдыңыздарга алып барайын нике шакекти. 2 жаштын нике шакеги көрүп туруңуздар. Берип койчу такпайын. Мынакей нике шакек деген бул сонун, бул бойдокчулуктун белгиси. Бул нике шакекти тагысаңыздар, сиздерди үй бүлө экениңиздерди билет. Бул шакек жөнүндө сүйлөп койбосом болбойт. Бул шакек деген абдан жакшы. Бул шакектин касиети сиздердин өмүр бою шакек колуңуздардан түшпөй, бир жастыкта башыңыздар агарсын, көгөрүсүн. Азыр мен суу ичип келейинчи, астагым жөтөлүп калды. Тилиңе түйүрткө чык. Стакан. Өзүң эле тагынып атчы. Ошогочо кайра келбесең. Рахмат. Ой. Тагын олдуңуздар ба өзүңүздөр? Шашып атат жаштар, шашып атат. Кайка шашып атат билбейм. Конечно шашат. Шашып атат жаштар. Нике шакеңиздер колуңуздарга кут болсун. Карачы нике шакег өзүңүздөргө куп жарашып калган экен. Караңыздарчы. 2 жаш. Жаштар эмес, мен деле шашып атам, болчу. Шашпаңыз апа, шашпаңыз. Эми нике көйлөгүн тапшырабыз. Нике көйлөгүн тапшырам азыр. Нике тойдун жыйынтыгына шашып. Азыр бул жерге кол коесуздар. Нике көйлөгүн тапшырардан мурун мен жалпы тойго келген меймандар эл жөнүндө сүйлөп койбосом болбойт. Эл жөнүндө дагы сүйлөп коеюн. Кадырың тоону бузса да, кашыгың көлдө сүзсө да, эл бар үчүн бийиксиң, эл жок болсоң кийиксиң, ошон үчүн бийиксиң, элдер заман болсун деп коеюн. 2 жаш көңүл буруп коюңуздар, мен жакты карап туруңуздар. Азыр бул жерге сиздер кол коесуздар, анан сиздерге нике көйлөгүн тапшырамын. Кечиресиздер, тамагым нит болуп атат, тамагым. Үзүнө эле калса кет тамак. Сен дагы кол коюп койчу. Тийгел электе. Кага кетти? Я. Так, эми келгиздер. Кол коюп кой. Ой, ким кол коюп койгон? Кол коюп койдуңар безге. Карачы. Ай тилекте өстөрү кылат. Ай тилекте өстөрү кол коюп койгон экен. Эми болчой. Талас обласына караштуу Көгөй айылынын макул деди, уже макул. Жалал Абад областына караштуу
Макулсуздар, карачы, макул деп турган кандай сонун. Бир жакка жумшасаңыздар жаштар жок дейт. Булар дайыма макул деп турат. Макул, Макул макул, болуп турсаңыздар, анда сиздердин бүгүнкү куш боңуңуздар бек болсун деп 2 жашты куттуктап коюуга мага уруксат этиңиздер. Куш боңуңуздар бек болсун. Баш кошкон 2 жаш. Куш боңуңуздар бек болсун. Кармашкан эки Жок, шашпай турасыздар. Жамгыр менен жерге көрөт дейт. Бата менен элге көрөт дейт. Азыр бата беребиз. Алакан жайып коюңуздар, алакан жайып коюңуздар, бата беребиз. Алакан жайып коюңуздар, алакан жайып коюңуздар. Омин, алакан жайып коюңуздар, омин. Омин. Алакан. Омин. Никеңиздер бек болсун 2 жаш, бактылуу болуңуздар. Кармашкан эки кол жанашкан эгиз жол Ылайым элибизде той болуп турсун, жакшылык болуп турсун, береке болуп турсун деп гана тилек ниет кылабыз. Мен азыр залда дагы өзүмдүн жакын досторум келип олтурушат, мына маңдайымда отурушат. Мен ушул досторумду көрүп, деги эле жалпы залда отурган бир туугандар, достчулугубуз бекем болсун. Дос дагы ар кандай түргө бөлүнөт экен. Жакшылыктын достору болот экен. Ишиң жүрүшүп турган болсо, дайыма досторуң көп болот экен өзү. Башыңа иш түшүп калган болсо, ошонун арасынан саналуу гана досторуң калат. Көрсө чыныгы достор кыйынчылыкта билинет деп биздин аталарыбыз бекер айтпаса керек. Мен ошон үчүн жалпы баарыңыздарга бекем достчулукту каалап, дос деген чыгарма бар эле, ошону тартуулап коюн, кабыл алып коесуздар.
анан келинчектерге үйлөнгөндөн кийин деле мүнөзү өзгөрүп кетет экен. Башкача мамиле кылып калат экенбиз. Же болбосо эркектер деле ошентеби десем, айымдар дагы турмушка чыгып алгандан кийин болду ушул меники, эми бул эч жака кете албайт деп каласыңарбы, же билбейм чыгылып эркектерге мүнөзүңөр автоматически өзгөрүп кетет экен да. Ошол себептен сый урмат мурдагыдай болбой калат экен. Мурда мисалы сүйлөшүп жүргөндө байкап турсаңыздар, жигит менен кыз сүйлөшүп жүрсө, бир базар аралап барса, мындай жөн эле аралап жүрсө, муну аласыңбы десе, ал конечно сага жарашат. Алышың керек деп ошентип турат да мындай. Мунду аласыңбы деп өзү ошентип турат. Анан үйлөнгөндөн кийин эле ошол эле кетип атканда келинчек, муну алайынчы десе, койчу эмне аласың? Эми шуну көрбөй аттың деп басчы. Мүнөзү өзгөрүп кетет. Эмне үчүн ошол үйлөнгөн бойдон эле мамиле кылып жүрсөк болот? Бири-бирибизди аярлап мамиле кылышыбыз керек экен да. Көңүл деген аябай жакшы да. Көңүлдү карап мамиле кылыш керек. Мына мен жигиттерге айтайын дегеним, аял затынын табияты өзү башка. Аял заты. Эркекке бизге Алла Таала ошол белек кылып берген дейт экен. Ошон үчүн биз аял затын аярлап, аял дейт, аярлап алгын деп. Ошон үчүн жакшы мамиле жасаш керек. Жигит өз жигиттей болуш керек да. Базарга барганда эле ушу келинчеги бирдеке сураса эле үңүрөйүп эле, алып бербей, мен минтем, тиңтем дей бербей, алып берип туруш керек. Жигит болуш керек. Аласың, ал. Өзүң бирөөдөн карыз алсаң да унчукпай ала бер деп койсоң. Ал деп. Бирок аялыңа билдирбешиң керек да. Аны билдирбей нар жактан карызын төлөп коюшуң керек. Ошол настоящий эркек болот да. А биз эмне кылтабыз? Аял бечара бир жерге жакшынакай болуп кийинип барайын деп аракет кылат. Тойлорго элдин алдына барып жакшы кийинейин. Бүгүн эми могу көйнөктү кийип барайынчы. Койчу акай деп бара берчи, кечеги көйнөгүң менен. Аялдарда да ушундай бар да. Кечегин кийип берчи десең эле, аны көрүп койгон да дей берет го. Билбейм, көрүп койсо эмне болот экен, түшүнбөйм такыр элечи. Көрүп койсо урушабыз силер менен жагандай. Же силер жөнүндө жаман ойлоп калабы? Кечеги көйнөгүн кийип алыптыр, начар адам турбайбы деп калабы? Мен түшүнбөйм да ушу силердин психологияңаргачы. Көрүп койгон да. Ошон үчүн аялдарга алып бербей койсоң дагы өздөрү билет. Бирок ушул ягынан кыйын. Алып бербей койсоң дагы өзү подарял алып кийип отуруп алат го тойго барып. Анан анда айтат го, түшүнбөй каласың өзүң, кече акча жок эле го. Муну каяктан алдың десең, как будто бекер бергенсиз. Жумушка подарял алып келиптир, шашпай алам деди, дейт как будто. Акчасын шашпай алса эле, значит бекер экен да. Анан ал той бүткөндөн кийин 2 күн өткөндөн кийин баштайт. Баягы көйнөктү берип коелу эми деп элечи. Бирок туура кыласыңар бир чет. Ошентип алып албасаңар жизнь алып бербейт эркектер. Эркектерде мындай байкап көрсөңүздөр, ушундай эркектер бөлүнүп турат. Мына мисалы, эгерде күйөөсү башкарган болсо, байкасаңыздар болот, кийген кийиминен. Күйөөсү жакшы кийинип жүргөн болсо, аялы начар кийинип жүргөн болсо, күйөөсү башкарган болот. Аялы жакшы кийинип, күйөөсү начар кийинип жүргөн болсо, анда аял башкарган болот. Экөө тең бирдей кийинип алган болсо, анда экөө тең тирешип жашагандардан болот анда, атаандашып. А эгерде аялы менен күйөөсү экөө тең начар кийинип жүргөн болсо, анда күйөөсү башкарган болот. Себеби ушундай эркектер бар, өзү да кийбейт, аялына да кийгизбейт. Бачай өзү шалпайып жүрө берсе болду экен да. Сага деле боло берет деп ушундай го. Ошон үчүн аял затынын кичине бир жакамдай жаркырап барып туруш. Аял затынын табияты ушундай экен да, кооздукту жакшы көрөт экен, бир нерсени жакшы көрөт. Ошондой жаралган экен. Ошон үчүн аялың настроениясы түшүп калдыбы? Жүр көчөгө чыгып келеличи деп барып туруп эле мындай базардын эшигинин алдына барып калды мындай. Болду, сразу настроениясы көтөрүлөт го. Аял ушундай ба, базарды көргөндө тим эле 4 күнүнө келгенде унчукпай туруп 3 катарды кыдырып чыгат го мондай. 3 катарды кыдырып чыгып турганын айтат. Жанагы жашыл көйнөк кайсырат эле дейт. Мечтасы да. Каяктан билейин кайсырат экенин. Жанында кофе саткан араба жүрбөдү ойлойт. Эми ал жүрөт, аяка жылып кетти, бияка жүрүп кетти, каяктан билейин. Эркек базарга барсак биринчи эле бутиктен кийинет экенбиз, болду. Ар жагында деле базар бар экен, көрсөчү. Аялдар болсо базарга киргенде жашайт го чиркин. Соодагерди бушайман кылып ийет го. Эмнеге арзан болсо, эмнеге арзан, Кытайдыкыбы, кымбат болуп калса, эмнеге мынча кымбат, тигишин ачып көрүп, эмнеге бул мындай тигилген дей берип, как будто ошо өзү тигип койгондой болуп ушундай кылат го. Мен келинчегим бүгүн концертте отурат. Бая күнү базарга кирди дагы 15 мүнөт деди дагы 2 саатта чыкты. Анан издеп кеткен нерсесин таппай койду окшойт. Кайра чыккандан кийин мен урушпасын деди. Отмазкасы да. Эмне болду десем митет. Экинчи бул базарга келбеш керек экен дейт. Көрсө жок экен да, таппай коюптур.
Ошо базар боюнча жок экен да, эмнегедир билбейм. Ошо тигүүчүлөр мен аялыма ылайыктуу мен эмне тикпей атат экен билбейм өзү. Экинчи бул базарга келбеш керек экен десе сүйүнөсүң да, эртеси күнү ошол базарда жүрөт кайрачы. Аял заттын табияты жакшы экен да өзүм мындайчы. Эркек башкача экенбиз, мүнөзүбүз башка. Бирок кичине бир нерсеге эме кыла берип эле эркектерди мындай бушайман кыла берип, бара-бара мындай бир башкарып аласыңарбы, билбейм. Эркектер кийинки убактарда байкасаңар мындай чүнчүп кетип атат. Шуну эмнеден байкасаңар болот? Маршруткада кетип атканда байкасаңар эркек мындай унчукпай кетип атат го. Анан телефону шыңгырап калса, акырын алат дагы. Алло. Анан сүйлөшөм. Кишилер бар, анан сүйлөшөм дейт. Акырын ушундай. Ошол эле маршруткада кетип аткан жеңемди кара, дух күчтүү да аял затында. Элдер тыгылып турабы, сыгылып турабы иши жок го. Телефону шаңгыраса жандагы турчайын түртүп туруп, ичин шашпай аңтар ушундайнан. Алып чыгып туруп телефондан бакырат. Маршрутканын ичи менен бир сүйлөшөт. Я! Ооба, ЗАГСтын машинесине калып калдым. Маршрутка менен кетип атам. Эмне болду? Үйдү карабайсыңарбы? Салат эмне болуп атат? Кошуларды кайгатыр. Кудаларды айтпадым беле. Эмне болду кудаларын деп. Баягы маршрутканын ичиндегилердин баары билип турат. Кудага ким келди? Эмне алып келди? Кошуналар эмне даярдап атат? Качан куда келген атат, качан кеткен атат? Эмне союлду? Бүт угуп турат. Жарым саат өткөндөн кийин анан бүт коет. Эки жакты карап. Калган үйдөн айтам, жанында кишилер бар дейт. Уже айтып койгон десең. Аял заттын духу күчтүү болот экен да. Көрсө өзүбүз ошентип тарбиялай берет экенбиз да. Бир жака үйлөнгөндөн кийин аялыбызга таянып болмой адат бар болчу эркектерде. Бирдеке болуп калса эле, сен алып келе койчу, сен сурап келчү, сен кыйынсың го. Сен кыйынсың го дей бериле кыйын боло баштайт экен аялдарчы. Бир жерден карыз сураган болсо, сен сурап чыкчы деп эшикте туруп турасың. Сурап чыгат. Алып чыктыңбы? Алып чыктым деп алды эле, ой болдум деп алчу. Кредит алганы барсаң деле банкка киргизип, алып чыкчы. Сен сурайсың деп коюп өзүң эште. Чыкса, алып чыктым дейчи алып. Аял, алып чыктым деп. Ошентип атып эле духун көтөрүп койгон окшойбуз аялдарчы. Эми түйшүктү көбүрөөк аялдарга артып коет экенбиз дагы эркектер. Кийинки учурларда өзүбүз эркекпиз деп эле көчөдө жүрө беребиз. Үйдө түйшүктүн баары аял затында. Ошон үчүн аял заты мындай өзгөрүп кеткенин да байкайсың да. Үйгө конок келгенде байкасаңар, аял заты мына сахнада артисттер куулат го, ал анчалык куула албайт да. Мен аз аракет кылып көрөйүн. Үйгө конок келгенде аял конок үйгө башкача кирет. Аял затын табияты ошондой, чоочунга такыр өзүнүн жаман жагын көрсөтпөйт. Ошонусу да жакшы да. Конок келгенде эштен кирип келатканда, салмасыздар, кандайсыздар, жакшысыздар, келиңиздер. Эми алып отуруңуздар. Чайдан эме салаттан барбы? Салат жок белен, азыр кирип, күнүгө кирет. Акырбайсыңар салат. Айтпадым беле, коюп койгула деп айтпадым беле. Еччидир. Келиңиздер, салат менен мынакей салат. Я, азыр жакшы. Чайдан ичип неме калап отурсаңар, алдыга жетпей калды. Азыр. Я, тургула чайпага жүдөт үйдүңөр дери. Алып келиңиздер. Айтпадым беле меселер кел. Албай, абай, кечирпейсиздер. Сиздер эле алыңыздар дегенчи. Ушундай өзгөрүп турат го аялдар. Эми билбейм, эми ушу көбү ошол баарына жетишейин дейт окшойт да, бияка тияка жетишейин депчи. Аял затын көп нерсеге өзүбүз мындай түртүп коет экенбиз. Бирок эркектер дагы өзгөрөт. Каякта өзгөрөт? Көчөдө башка, үйдө башка. Ошондогудай да, кухня менен мындагыдай. Эркек көчөдө жүргөндө башкача жүрөсүң. Эдириңдешип эле досторуна жолукса, телефон менен сүйлөшүп кандай дос? Көрүнбөйсүң го? Бошсуңбу? Карал. Кыздар өтсөт эле. Деттим эле. Өздөрүнчө кыйын болду. Жакшы эле ошентип көчөдө сүйлөшүп жүрүшөт. Настроениясы деле жакшы, эч жерде эле ооруган жок. Анан болтур достор, анан үйгө келип калганда эле эшик туткасын кармаганда эле үңүрөйүп кой. Согушка келген сүйлө. Үйгө келгенде эле автоматически өзгөрөт эркек. Эшикти ачканда эле, эшикти ачып туруп. Эшиктен кирип эле туфлини бир тебел. Албайсыңар мага. Качан болсо бар даги. Жыйнап койбойсуңар эшиктин алдын. Ар жакта баласы ойноп атса. Сабак койсуң деп. Баласы да. Үйгө келсең бир нормально отура аласың. Тамак барбы? Деп адыраңдап эле. Эми ошентип кириш керек үйгө. Ошентип сурасаң аялың ошондой эле жооп берет да. Тамак барбы десең ар жактан чыгат. Эмне бакырасың? Эмне Беркиниң тойгускан жокпу? Беркиниң дейт. Билет да. Беркиниң тойгускан жокпу десе, Беркиси барлар сразу дугуч болот кунда. Сынып калат да сразу. Билип калды окшойт дегендей болуп.
ошентип жооп берет. Эми мамилеңе жараша мамиле де тура, антпеш керек да. Эркек деген эркекче жүрүш керек. Жигит деген көчөдө жүргөндө мындай скромно жүрүш керек. Да, вообще кыздарды вообще карабаш керек. Пускай өздөрү карасын. Ушундай жүрүш керек. Мында кабак бүркөп мындай. А үйгө келип туруп, эшиктин туткасын кармаганда жылмайыш керек да. Аз достор да атпаймынбы? Мына үйгө келип эшиктин туткасын кармаганда кубаныш керек да. Себеби дегенде чынындагы өзүң сени жакшы көргөн адам, сени үйдө күтүп аткан, сагынган өмүрлүк жарың, бала бакыраң. А досторуңдун баары бир жарма достор. Ооруп калса бирөөсү да келбейт, телефонун да албайт, качат, өчүрүп, жок болуп кетет. А кыйналып жатып калсаң, ишиң жүрүшпөй калса, өзүң ооруп жатып калсаң, башыңда ушул суусун кармап, чайын берип, ошол жерде ушул өмүрлүк жарың отурат. Балдарың жүгүрүп жүрөт, ушул атам оорубаса экен деп, атам ушу жумуштан келсе экен деп сүйүнүп күтүп отурат. Ошон үчүн эң бактылуу адамдарың каякта? Үйдө да. Ошон үчүн эшикти ачканда ушундай жылмай эшикти ачыш керек. Шарак деп кубанып кириш керек да эшиктен. Бисмилlah аттаганда эле кирип, ошондо да балаң сүйүнүп жүгүрүп келет алдыңан. Шарт кармаганда, "Ей, ананайым баласы ушул, атасынын баласы, ананайым баласы" деп ушинтип атып анан сураш керек да. Мына ананайым баласы деп атана. Тамак барбы аялым деп. Ананайым баласы деп карачы мындай. Кубанып сураш керек да. Сүйүнүп. Эштин атасы кирип кубанып ошентип сурап атса, аялың да ошого жараша жооп берет да, туурабы? Ананайым баласы, тамак барбы аялың десең, аялың кухнядан чыга калып, тамак бар деп карачы мына. Кандай сон, туурабы? Ушундай ынтымак жашаса болот да, туурабы? Кандай дейсиздер? Мен жеңелерден сурайын дедим эле. Биринчиси жакшы экен, өңүрөйгөн же экинчиси жакшы экен? Экинчиси жакшы. Мына байкелер деле башын эки атат, экинчиси жакшы депчи. Бирок азыр концерт бүтөр менен биринчисине түшүп алат. Азыр концерт бүт, ушуну менен концерт бүттү десең, ордунан турат да өңүрөй эле. Турчу, тезирээк басчы. Бияк бүт машина экен азыр. Болчу жүдөтпөй. Сени эчтеп келбеш керек болчу. Вообще сен менен бир жак барбаш керек. Ушинтип жөнөйт. Жеңем аркасынан ээчип алган. Азыр борончун айткан эсиңен чыгып кетип калды. Сага эмне болду?